Жалал Абад шаары 100%га кышка даяр. Шаар боюнча 17 откана бар болсо, алардын бары көмүр, мазут менен толтурулган. Буга чейин кыш мезгилине 2800 тонна көмүр керектелсе, учурда 2300 тоннасы кампаларга түшүрүлгөн. Андан сырткары шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары жылытуу системасына уланышууда. Өткөн жылы биз 72 көп кабаттуу үйдү жана 30дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекемелерди жылуулук энергиясы менен камсыз кылсак, быйылкы жылы 82 көп кабаттуу үйгө жылуулук энергиясын беребиз. Быйылкы жылы дагы 10 көп кабаттуу үйдү планга киргизип, азыркы күндө кошуу иштери жүрүп жатат. Быйылкы сезонго ошол 10 көп кабаттуу үйдү кошобуз. Быйылкы жылы жылытуу системасына уланган көп кабаттуу үйлөрдүн бири Жеңи Жок көчөсүндөгү номер 40 үй. Союз ыдырагандан бери бул үйдүн жашоочулары электр энергиясы менен кыштан чыгышчу. Жалпы жашоочулар борборлоштурулган жылытуу мекемесине кат менен кайрылышып, быйыл жаңыдан уланышкан. Эми жылуулук качан берилет деп күтүшүүдө. Электр энергиясы кымбат. Анан кымбат төлөчү элек. Быйыл эми жакшы, мынантип жашоочулар өздөрү да инициатива көтөрүшүп, анан немеден дагы жылуулук борборунан дагы алардын инициативасын колдошуп, ошого макул болушуп, анан кийин неме киргизишти. Бүт батарейкалар барында бар экен, жогунда жок экен, ар ким каалагандай кесип ыргытып берип, ремонт кылып ошентип салышкан экен. Барды кайра ордуна коюлуп, немеге туташтырып, отоплениеге туташтырып, подвалдан бери жаңылап бүттү. Эми только жылуулук беришин, качан жылуулук беришин гана неметип атабыз, күтүп атабыз. Жылытуу системасын берүү үчүн абанын орточо температурасы +8ден төмөн болушу керек. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн чечими чыккан. Демек жылуулук берүү убактысы аба ырайына көз каранды болорун жетекчилер эскертишет. Бала бакча, билим берүү тармагы, саламаттык сактоо мекемелери 100% кышка даярдык 100%. Анан муну 3 күн катарынан аба ырайынын температурасы 8 градустан өзгөрбөсө, биз буйрук менен тапшырма беребиз. Ошо буйруктун негизинде областтык, шаардык мекеме ишканалардын социалдык объекттердин бардыгы жылуулук бериле баштайт. Азыр эми бүгүн аба ырайынын 8 градуска түшпөгөндүгүнө байланыштуу биз азыр бере албайбыз. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн борборлоштурулган жылытуу системасына улануу оң натыйжасын берет. Аны менен катар капчыкка да ыңгайлуу болуп саналат. Мындан улам шаар аймагындагы көп кабаттуу үйлөр жыл сайын кезек-кезеги менен жылуулукка туташууда. Айгүл Семетеева, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.